Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Кайрадан ободо Санарип инсан подкасты. 17 ноябрь бүткүл эл аралык студенттер күнүнүн урматына карата бүгүн Санарип студенттер тууралуу сүйлөшөбүз. Аны мен Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажибек Нурланов алып барат. Ал эми бүгүн бизде конокто Санарип студент, кибер коопсуздук боюнча адис Халил Ибрахим Билгич конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Халил Ибрахим, айтсаң, сен интернет коомдун кыргыз бөлүмүнө ошол Суусамыр жергесинен мектепте окуп жүргөн кезинде 17 жашыңда кошулуп турсуң. Ошол кантип кошулуп калдың элең? Анан ошол 17 жашында кошулуп иштей баштаганда сезимдер кандай эле? Анан кадимки 17 жашта мектеп окуучулары биз үчүн абдан эле жаш го. Анан ошол учурда сенин навыктарың, көндүмдөрүң кантип ушуга жетти, кантип өзүңө ишендиң? Ошо жаңы долбоор башталганда биздин айылда ошо адистер келип өздөрү бир нерсе кылып жүрүшкөн, анан биз кабардар деле эмес болчумун, мектепте эле өзүмдүн өмүмдө окууга барып, өз ишимди кылып эле жүрчүмүн. Ага чейин мен көндүмдөрүм болгондо баягы ошо атам кичинекей кезинен компьютер алып берип, мындай техника кызыктырып, анан ушундай кызыктуу видеолорду, мындай сабактарды алып келип берчү. Шаарга барып келген сайын баягы эмелер, мисалы инженерлердин кылган жумуштары, кантип ушу космоска эмелер жасашат, спутниктерди, ушундай кызыктуу материалдар менен бакчу да, мындайча айтканда. Анан мен да күтчүмүн ошо. Атам барса энциклопедия алып келип берет, же болбосо мындай диск ала келет деп. Анан ушул ошентип мен кичинекей кезимден эмеге технологияга кызыкчумун. Анан ошентип бир 17-16 жашыма жакындаганда мен айылдан баягы эмени үйрөндүм. Ошондой техниканы оңдогонду, телефондорду оңдогонду, мындай сложный схемаларды пайка кылып бир механизмдер жасаганды жасап, анан өзүм эме кылчумун. Айылдыктардын баягы бузулган техникасын, телефондордун, компьютерлордун, биринчи очередь компьютерлор болчу, ошолорду жасаган эмечимин. Анан ошонун артынан белгилүү болчумун да. Анан кийин долбоор башталып, анан долбоордун ушул эме алкагында эме болчу экен да. Жергиликтүү элди үйрөтүп, ошолорду аралаштыруу болчу экен. Анткени бул долбоор деген баягы коммерциялык эмес. Анан муну деген бирөө калыш керек да, жерден караган ошондой модель менен. Анан кийин биздин айылдан ошо билгендердин арасынан ошо биринчи мен дагы долбоорго кошуп коюшту. Ушул да бала билет, аралаштырып көрөлү депчи. Анан атам да бар коркпо, болот бары деп жиберген. Анан ошентип ата-энем колдоп, анан мен да коркчумун, ошо кичинекей мен бир нерсени тура эмес кылып коём го деп. Анан шаарга келип окуп, үйрөнүп баштадык. Бир жумадай тренингдер болду да бияктачы. Ошол баягы ошол техниканы кантип эмеш керек, антенналар кантип туура настройкалаш керек, зымдарды кантип туура пайкалап, жакшы настройка кылыш керек, ошолорду үйрөнүп, анан кийин ошо айылдан 10 киши келген, 10 кишинин арасынан эме ошо акырында кетип бараткан Эржигит деген байкем бар болчу, ошол үйрөткөн, ошо аябай мактап жибергенде, ушул үйрөндү, ушул кылат. Сонун заматты үйрөнөткөн деп. Анан кийин ошол моментте эле тиги отурган байкуштарды карабай коюшкан алар. Ошол моментте эле анан үйрөнүп, анан кийин айылга барганда аралашып, ошентип долбоорду алып кеттим. Ошо болгон сезимдер болсо ошо эме ошол моментте деген эме өзүм баягы келечегимди издеп, мындай мен чоңойгондо эмне кылам деп мындай издеп жүргөндө, изденип жүргөндө ошол жооп болуп жиберди окшойт, Кудай ошо. Анан кийин ушулар аралашып мен сүйүндүм. Жаңы кесип, бир кызыктуу бир нерсе кылам, мындай серьезный бир жумуш жасайм, жөн эле жүрө бербей депчи. Анан ага чейин болгон майда-чүйда немелер калып кетти. Ошентип абдан оор ситуациялардан чыгып, ошолорго жол таап, баягы үшүгөн кээ биздин жумушубуз бир бөлүгү ушу кышка чейин созулуп кетти. Анан ошондо да ошого чыдап катуу эметип, анан ошондо бир эметчүмүн да. Мен тең туштарым жөн эле ойноп жүрсө, мен ушундай жакшы неме кылып атам катуу деп ошого да сүйүнчүмүн. Анан кийин ошол жактан ошол суукта үйрөнгөн эме сабактар, ошол жакта ойлоп тапкан эмелер кийин Зардалдын жазып атканда аябай жардам берди да. Зардал деп калдың. Сен анан окууңду мектепте окууну бүтүрүп бул жакка окууга тапшырдың. Азыр 3-курстун студентисиң.
Анан 22-жылы жайында Зардалыны баягы Сусамырдагы практиканы колдонуп, анан Зардалыга да интернет жетти да. Зардалы боюнча 1-2 сөз айтып берсең, кандай кошулду? Ооба, бул Кыргызстандагы эң алыс каймактардын бири, шаардан бир топ оолак, анан ушундай тоолуу аймакка таптакыр электр энергиясы да жок, тоонун капчыгайдын арасындагы айылга интернетке туташтыруу кантип сага мындай олжолуу болду? Бул Зардалы деген 2 этаптан болгондо негизи башында жазалган ал ужечи. Ал жакка барып баягы жерди изилдеп, айтып атпайм, Миржигит байкем бар болчу депчи, ошол жасап кеткен башындачы, бирок бир каталар кетип, турамес запчастьтар колдонуп, анан жергиликтүү элде колдоно албай, ошол себептен анын баары күйүп кетип жарабай калды да. Экинчисинде болсо, биз белгилүү болчу немнашке, бирок каталарды оңдош керек болчу. Ошолорду мен кышында барып келдим, Зардалы көрүп, анан эмнелер колдонулган, кандай жасалган, анан эл эмне үчүн колдоно албай койду көрсө, ал жакка деген орнотулганда аябай мындай башкача кымбат батарейкалар коюлган да, литий деп коет, ушундай баягы телефондогудай батарейка, ал деген капризный эме болот да, сууга эметет. Ал жакка деген эл көргөн эле мындай машиналардын эле, автоунаалардын эле аккумуляторун коюш керек. Ушундай сыяктуу каталар көп болгон, ошолорду оңдоп, анан ал жерди жасаганда ошо баягы эме ал жакка деген ошо жана айлануу чөйрөдө эмеге катуу көнүш керек болчу, анткени кандай жанагы шамал болду, суу жаады, üşүдүк, тоңдук, жолдо калып калдык. Анан акыркы күнү баратканда мен машинанын кузовунда эле ачык асманда уктап бараттым да, чарчаган эчтеген карап. Ошондой эме баягы Сусамырда суукка көнгөн, ошол жакта кыйын ситуациялар чыккан, уруш жеген, эл жаман көргөн, ошонун баарын эметип, аларды уже мен көргөм. Ошол деген бияктан да жардам берди да, ошол туруктуу мындай мен планкам көтөрүлүп калган да, ошонун себептен. Зардалдагы ал кыйынчылыктар мага көп деле существенно көрүнгөн жок да. Азыр студенттик күндөр жөнүндө эми сөз кылсак, сиз өзү санарип студентсиз, анан ошол эле учурда маалыматтык технология багытында окуйсуз. Сиз өзүңүздү студенттик күндөрдү жашагандай деле сезбесеңиз керек, кечке жумушта иштеп, ошол эле учурда Зардалы сыяктуу алыс каймактарды интернетке туташтырып, анан негизи эле санарип студенттер деген кимдер азыркы учурда? Санарип студенттер дегенде азыр ошо мурда деген, мисалы үй тапшырманы же бир нерсени жасаганда библиотекага отуруп, ата энебиз айтып берет го, ушул китептерди окучубуз, анан кийин китептерди толтуруп окучубуз, анан кийин колго жазчубуз. Азыр ошонун баары эме жеңилдеп калганда, бизге деген тапшырма берсе, биз аны бир нерсе ирет көп батыраак аткарсак болот, жеңил аткарсак болот. Ага биз деген керек болсо, мисалы ата энелерибиз деген окуп жатканда бир эле библиотеканын алкагында бир материалдар болсо, азыр биз интернетке кирип, баягы ошол санарип технологиялардын артынан биз нар жакта Америкада студенттер эмнени окуп атса, биз ошону алып окусак болот. Ааламды камтыйт, Аламды, мисалы азыр деле дүйнөлүк университеттер азыр материалдарын санариптештирип уже ачык бекер основада чыгарып атат да. Мен отуруп алып алардын окуганын карап, ошону кошуп, тигинден окуп, Россияда студенттер кайсыны окуйт, ошону алып кытайча түшүнбөйм, бирок ошо даже керек болсо кытайча түшүнсөңөр, кытайлыктардын материалдарын алып окуп, ошо азыр деген болгону ошо сиздин билген тилиңизге эле чектелүү да. Кайсы тилди билсеңер, ошол тилдеги материалдарды издеп, ошол аркылуу өзүңөрдүн окууңарды мындай кичине өркүндөштүрүп, ушуну ар кандай эмелер колдонсо болот. Ошо керек болсо, азыр керек болсо университетке да барып окуштун негизи ушун жок болот болуш керек келечекте, анткени ошонун кереги жок. Өзүңө удобный баягы онлайн түрдө азыр иштеп атпайлы, мисалы киберкоопсуздук боюнча жетекчибиз деген ал офиске деле келбейт да, биз эмеден чалышып эле тапшырмалар бирибизге жөнөтүп эле анан аткарып кайра онлайн түрдө иштейбиз да. Ушундай заман келсе абдан ыңгайлуу окуу болот да. Ушулчу ушинтип мындайча айтканда бир жерге байланбайт, бир убакытка байланбайт, анан бир тилге, бир эч кандай мындай рамкасы жок, чектөөсү жок. Сонун заманында ушундай окуубуз. Ошол себептен окуудагы, жумуштагы баары жашоо аралашып калган.
мурдагыдай студенттик күндөр тибу деген бизде Жок, андай жок да. Ибрахим, сен абдан маанилүү санариптик көндүмдөр тууралуу айтып берип жатасың. Эми бир аз ресурстар тууралуу сөз кылсак, анткени бизде студенттер уккан болсо, алардын жашоосун жеңилдеткен, алардын билимин тереңдеткен, балким акылдарына акыл кошкон кандай ресурстарды колдонушса болот, балким өзүңдүн практикаңдан бөлүшөсүң. Көбүнчөсү мындай санариптик көндүмдөрүн, санариптик сабаттуулугун өркүнөтө турган ресурстар жөнүндө айтсаңыз жакшы болот. Технологиянын агымы менен бирдей кеткен, Ошонун баарынан баштайык да. Ресурстар деген албетте көп, бирок ошонун баарынан биринчи айтарым бул эме да, Google'дан, мисалы Google'ды баарыбыз билебиз, ушундан туура колдонгонду, Google туура издегенди билген эң маанилүү да. Анткени мага жаккан ресурстар башкага туура келбеши мүмкүн да. Мен мисалы бирөө Википедиядан окушу мүмкүн, а мен болсо башка бир энциклопедиядан окуйм же башка бир ресурстан окуйм. Ошол себептен эң башкысы ушул Google'ду туура колдонгонду баягы издеп, ушул жактан мисалы азыр эме мурда деген бир запрос кылсаң Google ар кандай бирдемелер берип берчү. Азыр деген мындай сүйлөмдү туура жазып, мондай болуп минтсе эмне болот десе, ошонун баарын түшүнүп, ошого так келген мындай бир нерсени чыгарып берет да. YouTube'дан же болбосо Google'дан эмес издеш керек экен да. Санариптик сабаттуулук боюнча окуу курсу же болбосо Photoshop'тун курсу деп издеш керек. Мисалы деле мына Photoshop'ту деле үйрөнүп атканда ар кандай бир эме болот да. Бирөө дегенде кандай десем постерлер жасаган атайын ушундай точный кылып өзүңө керектүү, мисалы ойлошу мүмкүн да кишичи, мен Photoshop'ту толук түрдө үйрөнүп чыгышым керек депчи мисалы. Аны эмес, мындай бир нерсени жасаганды үйрөнүп алса болот, андан башкасын үйрөнүп ошентип кылса. Айтишниктердин өздөрүнүн эмелери бар албетте. Ар кандай сайттар бар, толтура, Tech-Target дегендер бар, Stack Overflow акты деген элдер бири-бири менен эме маалымат алмашып, суроо жооп кылат. Андан тышкары эле ошо YouTube'да деген сабактар, бекер сабактар абдан көп. Университеттер лекцияларын чыгарышат, мисалы баягы психология боюнча лекциялар, толтура, программирование боюнча лекциялар. Негизи көбүнчөсү YouTube'да деп айтсак болот да. Кийин уже баягы эң жаңы баштап бир нерсени үйрөнүп аткан YouTube жетиштүү болуп турат. Анан сиздер уже баягы баарын мындай жакшы деңгээлде өздөштүрүп алганда YouTube жетиштүү боло баштайт. Анда адам өзү таба баштайт ужечи, өзү мындай издеп атайын бир интернеттин бир кычагында жашыруун немелерди ушактан таба баштайт да. Абдан кыска аралыкта сонун темалар тууралуу, мазмундуу темалар тууралуу сүйлөштүк. Чоң рахмат. Байрамың кут болсун, Ибрахим. Биз болсо берүүнү жыйынтыктайлы. Ооба, окууңа ийгилик, иштериңе дагы ийгиликтерди каалайбыз. Анан мен Ибрахимге дагы бир сөз бергим келип жатат. Ушул студенттерди мүмкүн куттуктап, анан өзүңдүн кандайдыр бир кеңештериңди бир айтып, ошо менен жыйынтыксак кандай болот деп ойлойсуңар? Мейли. Бардык студент тааныштарымды, тааныш эместерим бардыгын ошо бул күн менен куттуктайм. Окуубуз жеңил болсун. Алдыда мына бир жума уже кээ үйрөнүүгө башталып жатат, сессиялар келип атат, жакшы тапшыралы. Каникулга жакшы барып, модулдарга каршы болбойлу. Ошондой окуубуз жеңил болсун жана эч ким артта калбасын. Анткени кээ бир студенттер жетишсиз үйрөнүп калат, кээ бир программачы артта калып калат. Ошондой барьерлер болбой, бири-бирибизге жардам берип окуганда абдан жакшы. Берүүнү мен Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажыбек Нурланов алып бардык. Одон дагы сиздер менен жолугабыз. Аман туруңуздар. Сак саламатта болуңуздар.